Азыр дем ала албай атам да, дем жетишпейт. Өлүп калат окшойм, өлүп ойлойм да мен. Анан кийин апам да ушу цирроз печень менен өткөн да. Мен бирок ал убакта цирроз печень деген эмне экенин түшүнүгүм жок болчу да. 9-класс элем, эң чоңу мен, эң кичинекейибиз 5 жашта калган. Ошо апам бардык ишти кылып, апама жардам бердим. Ошондо апам карап, ыйлагым келип, ошентип калам. Аз болсо дагы акча салып коюңуздарчы. Ушул апам оорубай бир адамдарга окшоп жүрсүн. Апам да ооруганда жүрөгү үзүлүп кетет. Ошого жардам берип коюңуздарчы. Ошо апаман жуккан го дейм. Ошо өттү, 42 жашында өттү. Карындашыбыздын дагы артында 2 баласы бар экен. Ошол 2 бала дагы өзүнүн тагдырын кайталап калбаш үчүн бүгүн аракет кылайлы достор. Мен чоң өкүнүчтүү нерсе, мен да угуп аябай жүрөгүм ооруп турат. Себеби бул карындашыбыздын жарык дүйнөгө келген энеке дагы мына ушул дарт менен чалдыгып, мына ушул карындашыбыз жаткан төшөктө дагы жатып, анан бул дүйнө менен коштошкон экен. Аялым менен жашаганыма бир 15-16 жыл болуп калды өзү. Анан башында жакшы эле жашап жүргөнбүз. Мен боорумду бергенге даярмын. Ошо акча топтолуш керек экен, ошо акча топтолсо эле барып боорумду бергенге даярмын мен. Азыр деле даярмын. Саламатсыңарбы, кыргыз элим? Кайрадан амандашып турганыбызга, жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтамын. Мен Мирам, ооруган Мирам кайнежесимен. Бизге ушул убакка чейин Азамат Байматовго кайрылганыбыздан бери Азамат Байматовдун жардамы менен 380 миң кыргыз акча тегелеги топтолду. Дагы бизге акчанын жетишсиз, дагы колуңуздарды сунуп жардам берип коюңуздарды суранам. Мирам күндөн күнгө акыбалы оор. Мен ишенем, Азамат Байматов бизге жакшылык кылса, Кудайым ого үй бүлөсүнө эме берсин, жакшылык берсин, ыйман берсин. Урматтуу кыргыз элим, кайрадан 1 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу кайрымдык кылып коюңуздарды суранам. Биз Азамат Байматовго толук ишенебиз. Бизди алдабайт, бизге жардам берсе берет. Бизди эч качан алдабайт. Рахмат сизге, Азамат байке. Тынч болуңуз, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Кыргыз элим кол сунганды, жардам бергенди унутпасын. Бизден кайтпасам, Кудайым Алладан кайтсын.